Тоң районунда өткөрүлгөн тегерек столдо инвестициялык экономикалык долбоордун ишке ашурууда жасалып жаткан иштери тууралуу түшүндүрмөлөр айтылды. Аристен айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору менен ишке ашырылган долбоорлор боюнча кыскача баяндама жасап, катышып жаткан жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кандай иш алып баруу керектиги баса белгиленди. Ал Сак райондогу 8 айыл өкмөт бул долбоорго кирген. Долбоордун негизинде Талас, Чүй, Нарын жана Ысык Көл облустарына 17 миллион каралган. Ысык Көл облусундагы, ушул Ысык Көл облусундагы турган Тоң районундагы айыл аймактарга да акча каражат бөлүндү. Долбоор деген ушуну менен расмий ачылыш деп эсептесек болот. Долбоорду райондук тегерек стол өткөзүлгөндөн кийин айыл аймактарга түшүп, айыл аймактардан да тегерек столдорду өткөзүп, долбоордун өзүнүн иш-чараларын аткарылып баштайбыз буюрса. Долбоор мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин, мектептеги уюмдардын, айыл аймактагы медицина тармагынын иштерин жакшыртууга көмөктөшөт. Ошондой эле долбоордун жеңилдиктери айыл өкмөт тарабынан өздүк салымдын жоктугу экендигин белгилешет. Азыртадан эле даярданып жатабыз. Күнчыгыш айыл өкмөтү өзү долбоордун экинчи айланмасында экен, бирок ошого карабастан биз даярдыкты азыртадан көрүүгө камданып жатабыз. Долбоордун дагы биздин айыл өкмөткө жакшы жагы бул жогорку сумманы көрсөтүлүптүр. Анткени райондун борбору болуп жаткандыктан долбоордон биз кайсы жумуштарды жасашыбыз керек экенин жөнүндө кеңири маалымат алдык. Эске сала кетсек, долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосунда жана Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо долбоорунун алкагында ишке ашырылып келет. Бүгүнкү күндө Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарынын 241 айыл аймагында экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу каралган. Жанара Алмазбекова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.